Жыл аяктап баратканына байланыштуу кайсы депутат бир жыл ичинде кандай мыйзам долбоорун сунуштады? Ошондой эле шайлоо маалында элге берген убадаларынын канча пайызын аткарганга жетишти? Алдыда жооп алып беребиз. Мен экономикалык мыйзамдарды жаздым. Андан сырткары мартта, былтыркы март майларда жаппай жаныбарларды короп калуу боюнча мыйзам жазганбыз. Бир 10 депутат демилгеч менен чогуу. Ошол азыр өкмөттө кароодо турат. Өкмөттүн корутундун күтүп атабыз. Эгерде өкмөттүн корутунду келсе, биз ушул жылдын аягында биринчи окуудан кабыл алганга жетишип калабыз. Азыркы күндө эң негизги мыйзамдардын бири болгон мына кечээ комитеттен алып өттүм. Бул салык кодексин өзгөртүү да. Дыйкандардын өндүргөн продукциясын биздин ишкерлер, мындайча айтканда агенттер деп коебуз, ошолор башка мамлекетке экспорт жасаганда жеңилдиктер болуш керек. Азыркы иштеп аткан мыйзам негизинде ошол дыйкандын өндүргөн продукциясын жанагы ишкерлер сатып алып, башка мамлекетке экспорт кылганда ортодогу кирешеден 10% мындайча айтканда салык төлөнсүн деп калыптыр да. Демек бул эмнеге алып келет? Эгерде мисалы таласта бир дыйкан төө бурчак өндүрүп, ошо 100 000 сомдук төө бурчакты сатам десе, муну сатып алган ишкер ортодон ошондо 10% болгондо 10 000 сом салык төлөп коюш керек да. Демек мунун кесепети кимге тийип калат? Дыйкандарыбызга тийип калат. Жыл жыйынтыкталып атпайбы? Анан бир жылда кандай мыйзам долбоорлорун сунуштадыңыз? Азыр эми мен сунуштаган мыйзам долбоорлордо эле көп эле, мен анын баардыгын азыр моментально айтып бере албайм. Ага, негизгилери кайсылар? Эми бул мен ушул комитетте тек топливный комитет деп коем, ушул жакта болгондуктан мен ушул жактагы болгон өзүмдүн мыйзам долбоорун сунуштап келип атам. Ошол жакта да анан укук коргоо жалпы эле уголовный кодекс деген дагы мыйзам берип атам азырчы. Бир жыл ичинде мына 11 ай болду. Биздин ушул жерге келип мандат алып эмгектенип атканыбызга 11 ай болду. 11 айдан бери мыйзам чыгаруучу бутак катары эки мыйзамды экинчи окуудан өткөрдүк. Биринчи мыйзам бул мугалимдердин статусу боюнча, жанагы кордолуп аткан мугалимдер үчүн. Экинчи мыйзамыбыз муниципалдык кызматкерлердин эмгек өргүүсү жана кошумча акысы. Бул 5 жыл иштейби, 10 жыл иштейби, 20 жыл иштейби айырмасы жок эле, бир эле күнгө эмгек өргүүгө чыгып, жана бир эле өлчөмдөгү сыйакыларды алчу. Үчүнчү менин дагы бир ийгилигим десем болот, май айында маселе көтөргөнбүз баатыр эне боюнча. Баатыр энелер бүгүнкү күндө баласы 18ге чыккандан кийин кылмышка шектүү болуп камалып кала турган болсо, ага баатыр эне наамын бербейт. Же болбосо берсе алып койгон нерсе бар болчу. Мына кечээ жакында эле, интернетке жарыяладык. Бул Кудай буйрса баласы 18ге чыккандан кийин апасы жооп бербей турган болду. Эне жооп бербей турган болду. Кудайга шүгүр, негизинен билим берүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп иштеп чыктык. Автордук мыйзам долбоор ошол болду. Анан аз байкасаңыз кыйын учурларда, кризис учурларда Кыргызстанга көп кум жардам келет. Пандемия учурунда, ош окуясы учурунда, бирок кайда таркап кетти, кандай колдонулду, отчет жок да. Ошол боюнча отчет бериш боюнча мыйзам долбоорум азыр, автордук мыйзам долбоорум талкууда туруп атат. Андан тышкары мына аялдардын укуктарын камсыздоо боюнча, кеңейтүү боюнча, бышыктоо боюнча, өзгөчө үй бүлө зомбулугуна каршы ушул боюнча мыйзам долбооруна соавтор болуп, бирок эми азыр башка соавторлор менен анча-мынча маселелерде келише албай атабыз да. Ошон үчүн балким баш тартыш мүмкүн мындан. Анан көптөгөн башка мыйзамдарга башка авторлор менен бирге соавтор болуп кирдик. Бул абдан татаал процесс, ошондой болсо дагы баягы миң өлчөп биргесе турган процесс. Ошондой болсо дагы аралашып, ушундай иштерди кылып атабыз. Бир жылдын ичинде өзүңүздөр билгендей, мына жогорку кеңеште канча мыйзамды кабыл алсак, канчасына каршы берсек, ушулардын баардыгына түздөн түз тиешебиз бар.
мен өзім жазған мыйзамдарым долбоорум турат, бирок негедир алып чыкканга азыр бир аз убакыт эртерээк болуп турат. Жыл аяктап калбадыбы? Анан сиз кандай мыйзамдарды сунуштадыңыз? Негизгилери? Жок, бул жерде мен жеке өзүмдө бир мыйзамды сунуштаган жокмун. Бирок депутаттык топтор алар ошо менен бирдиктеби демилгөөчү мындай группага кирип ошо мыйзамга мен окуучу макулдугун берип, анан ошо мыйзамды депутаттар бир-эки депутат эме кылат, ошондой демилгөөчү катары ошо мыйзамды эме болду. Эми акыркысында азыр мына жанагы педофилдер боюнча өлүм жазасына боюнча бизде ошол боюнча мына бүгүн эле келип мага коомдук талкуу болду. Азыр эми тийиштүү комитеттерге чыгарабыз деп бүгүн келип кол койдуруп алдым. Ал деги демилгөөчүнүн бири болдум жана эме өлүм жазасына тартуу боюнча педофилдер боюнча. Эми жыл башынан бери көп мыйзамдарга баягы со инициатор болуп консультация катары кошулуп аттым. Эми кайсыларды айтып кетсек болот. Мисалы биз ойлойбуз эң стратегиялык чечимдерди кабыл алыш үчүн стратегиялык чечимдер жөнүндө мыйзам болуш керек. Ошону биз фракцияда баарыбыз иштеп чыктык. Азыр коомдук эмеде талкууда турат. Анан кийин эми баягы жаш жетелектер боюнча Марлен Маматалиев жакшы инициативалар чыгарды. Аларга дагы ошо кошулдук. Пластик боюнча. Анан өзүм иштеп чыккан мыйзам жаздан бери катуу иштеп атам. 14 кодекс жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ал талкуу бүттү. Коомдук талкуу азыр комитетке чыгардык. Бул ошо зордук, зомбулук, гендердик, сексуалдык зомбулукка, зордукка каршы мыйзамдар.